Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушубак кечиңиздер менен достор. Кезектеги автоунаа Kia Rio 2015 1.6 механика достор. Пирашкилер. Кезектеги автоунаа. Кеттик, биз сиздерге эртерээк тарта калайлы. Сиздер болсо көңүл буруп, кунт коюп угуп туруңуздар. Так, мына эме боюнча, сырткы көрүнүшү боюнча көрдүңүздөр. Кеттик анда. Кышкы дөңгөлөктөр жакшы абалда. Оң жак крылосунда эмеси бар, сарапина. Арт жагынан да мына оң жак крылодон шпаклевка и самораз менен катырылган арткы бампер. Арт жагынан да көрүп турасыздар, зазор бир аз кетип калган. Сол жагынан машина таза. Бул чийилген, бул жана брендтин эмеси, наклейкасы. Кеттик эми ички салон боюнча. Машинанын өзүнүн цвети күмүш түстө достор. Машинанын цвети серебристый достор. Көрүп турасыздар, мульти-роль. Пробеги 306.962. Комплектация боюнча бул жерде зимний пакет бар, подогрев передних сидений, кондиционер, штатный мафон, подогрев руль и подогрев расширительный бачок. Жанагы суу чачкандыкы. Комментарийге жазып жүрбөңүздөр, туура айтсаң, түдүм-сүдүм деп. Жакшы. Полный электропакет, блокировка, разблокировка. Сиздер жаза бересиздер, биз эске алып кое беребиз, бирок сиздердин ар бириңиздердин оюңуздар биз үчүн маанилүү достор. Ошон үчүн биз анча-мынча адашып кеткен жерде, анча-мынча туура эмес кылып аткан жерде сиздер негизи сындап турушуңуздар керек. Бул туура эле көрүнүш. Мен туура кабыл алам ал нерсени. Ева ковригиге чейин бар достор. Сонун. Ева ковриги мындай эмеси менен. Жана эмне деп коет? Буну деле комментарийге жазып коюңуздар, мындай суу аяк-баяка акпайт, мындай айткандачы, мындай өзүчө түшүндүргөндө. Так, сол жак капталы боюнча меткалар ордуна, крышка багажник чечилген. И оң жак крыло боюнча дагы таза достор. Крышка багажник албашкан окшойт. Так, кеттик мотор жагы боюнча. Так, мотор жагы боюнча оң жак крыло чечилген, крышка багажник чечилген. И сол жак крыло дагы чечилген. Бирок мотору сонун иштеп турат. Мотор четко иштеп турат. Пробег 300 миң. Булардын мотору май жейт достор, билесиздер, айдап жүргөн биздин достор, инилер, байкелер. Kia менен Solaris'in мотору сонун. Так, документ боюнча бар жогу даяр, страховка без ограничений, акчасын келишесиздер дагы эле, сразу путевой лист жасатып ишке чыгып кете бересиздер. Акчасын канча койдук ошондо? 420га бересиз. Достор, бул инибиздин бүгүн бир жумушун бүттүрүп. Кандай машина алдыңыз, туган? Toyota Camry 70. 70, я. Канчага түштү? 1 миллион 700 общий сумма. Наличка, да? 25 2019. 25 2019. Пробег кандай? 250 миң дейби ошондой. 250 миң пробег. Camry 70, 25 объем. Ошого акча бериш керек, ошого сатып атам. 420 миң срочно. 420 миң достор, мына. Казайын өзү айтып атат. 420 миң. Бир 5-10 миң түшөбүз ага. Түшөсүң. Жакшы. Ийгилик, жакшы сатып алың. Camry кулдук болсун. Рахмат. Астынан шамал өтө берсин. Этият болбойду. Бирок жанагындай өтө каттуу рисковать эткенсиз. Анда анчалык каттуу рисковать этпеңиз, туган. Гарантия жок андай нерсегечи. Нашундай достор, эми рисковать деген нерсе бул ушул нерседен аягына чыгып коелу. Camry'ни выкуптан бирөө өткөзүп бериптир. Эч кандай договору жок. Выкупка берген адам бирөөгө берген, ал экинчи адамдан бияк калган. Анан экөөнө тең чалсак, экөөнө тең эч кандай договор жок. Биз мындай эле бири-бирибизге ишенебиз дейт. Анан ошонун артынан бүгүн казып отуруп, буюрса акчасын берди, машинеге купли-продажа жаздырды, калган суммасын төлөп. Экинчи адам дагы эми бир аз жардам кылды. Ушундай достор, ошон үчүн мындай нерсени кыларда сөзсүз түрдө договор аренда с правом выкупа
желательно через нотариус жаздырсаңыздар жакшы болот. Ушундай. Бүгүнкү видео ушун менен жыйынтыкталат. Бул боюнча да кийинки видеолордо кененирээк сиздер менен сүйлөшөбүз достор. Бардыгыңыздарга ийгилик, бөдө кырсыктан сак болуңуздар достор.